Алюмин сэндвич панелин көрсөтөбүз. Kadimki termopanel. Dal ушундай кооздоп жасасаңыздар болот. Мунун түрү өтө көп экен. Өтө бышык, орнотуу өтө оңой экен, а? Любой стенага отура береді бұл. Міне, болды, кетті. Наркы башкача күйдү, бул башкача күйдү. Міне. Бул кызыл гранит экен, мына. Мына травертин түсү го бул, а? Травертин түсү. Мына кирпич вариант экен. Мына станок экен, да? Станок. Панелдер коюлган. Мындан дагы жасаса да болот экен, Бири-бирине кийгизип кете берген да. Кыргызстанда дагы трендке чыкмакчы да. Урматтуу эл журт, бүгүн сиздерге Казакстан Алматыдан жаңы фасад материалы алюмин сэндвич панелин көрсөтөбүз. Ичи көрүп турасыздар, кадимки пена полиуретан, сырткы каптоосу алюмин. Өтө сонун, мына краскасына дагы аябай сонун кепилдик берет экен. Бул кадимки термопанел. Мына ушул термопанелдин аты жаңы каптоо. Бул негизи Япон технологиясы менен Кытайдан өндүрүлүп чыгат экен. Мунун азыр Казакстанда заводу дагы ачылыптыр. Бизди Казакстанга жаңы каптоо компаниясына мына кыргызстандык мекендешибиз Токмок Декор деген компаниянын негиздөөчүсү жалаң ошо сырткы фасадтарды жасайт, мынандай термопанелдерди чыгарып берет. Ушул Болот мырза алып келди. Болот мырза менен кече чек арадан өтүп Алматыга келип калдык. Бул Болот агабыз ушул жаңы каптоо компаниясынын брендинин ээси казак бир тууганыбыз мына Аден мырзага алып келди да. Аден мырза ушунун өтө көп түрүн чыгарат экен, туугандар. Мына караңыздар. Үй сыртын дал ушундай кооздоп жасасаңыздар болот. Түсү дагы, дизайны дагы ар түрдүү болот экен. Мунун түрү өтө көп экен, туугандар. Бул биротоло үй сыртын жылуулайт, анан бекем, кооз жакшы жасалат. Куш келдик, Аден мырза. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жакшы жүрөсүзбү? Жакшы жүрөбүз. Бул мына Казакстанга киргенине өзү 1 жыл болуптур. 1 жылда трендке чыгыптыр да. Кыргызстанга эми эле кирип атат, аны Болот мырза алып кирип атат. Буюрса мына Болот мырза жакшы аракет кылса, муну дагы Кыргызстанда трендке чыгарсак болот да. Алып эле мына бири-бирине кийгизип эле дубалга клей менен отургузуп, каласаңыздар самарез чөптүк менен катырып эле фасадты ушуну менен жасап койсоңуздар болот экен. Кадимки краска, декоративный краска, мындайча айтканда, өтө бышык, кепилдиги бар краска экен да, сырткы фасадычы. Бул тууралуу эми Аден мырза өзүңүз айтып берсеңиз, себеби муну менен сиз көптөн бери алектенип жүрөт экенсиз. Жарай, жакшы. Бул энди негизги бул материалды биз эң алгач Казакстанга былтыр майда алып келгенбиз. SMCL компаниясы деген компаниям бар. Буган энди брендим бар, жаңа каптоо деген. Бул алюминий сэндвич панел дейт. 55% алюминий, 43% сеник болот бул материалдын ичинде. Бул энди негизги жакшы материалдарыбыз. Міне көрүңүздөр. Міне өртөгөн кезде міне жылтыраган тотпаспайды, чирмейди. Мына плотность 38, металдын калыңдыгы 0,23. Міне. Мынау металл. Мынау металл. Мынау казыркы биздин Казакстанда чыгарылып жаткан өзүмүздүн өнүмүбүз. Міне казыр. Енді будан кийинки алыстан арбаламай жакындан дорболайтын болдук агайын. Сол үчүн енді бірден түшүндүрүп кетейин. Ортасы пенополиуретан, артында шумализациясы палгасы болот. Жылууду мыкты устайды бул. Краскасыне бәріне жауапкершілік арқалаймыз осының. Бұның түрлі несідер болады, качествоға байланысты. Металын 0,30-ге дейін апаруға болады, плотносты 50-ге дейін апарып тастауға болады. Міне, осындай заказбен шығаруға болады. Ал енді біздің отандық өніміміз қазіргі мынау алғашқы рет Қазақстанда шықты, бірер ай болды, жақсы заказдар көп түсіп жатқан. Міне, қазірден кейін енді бұның заводына да апарып көрсетем. Міне, көріңіздер, түрлі расцветкілер болады енді бұның. Азыр бул жерде шоурумдабыз да, курулуш материалдарын саткан базарда шоурумдабыз. Атайын офиси бар экен. Шоурумда бүт түрлөр мына илип коюптур. 15 түрлүсү бар. Дагы карап тандаса болот экен негизи. Мына кирпич имитациясы менен бир түстүү, полосалары ар түрдүү болот экен да мунун негизи. Түрлөрү ар түрдүү болот экен. Ана мына бул калыңдыгы канча сантиметр минимум, канча сантиметр максимум? Эң төмени 1,6 болот. Ең жоғарысы 2,5 болады. Одан артық міне 2,5 дегеніңіз мынау. Мынау 2,5. 2,5. 2,5 болады. 2,5 болады. Анда қолыңыздағы 1,5. Ал енді екілігі болады. Міне.
Мынау 2 2 сантиметр. 2 сантиметр. Міне көріп алыңыздар. Міне андағыны қойыңыз. Былай қойыңыз аударып. Міне көрдіңіздер ма? Міне 3 түрлі. Міне осындай. Үйдің дуалын эмне менен урсаңыз дагы бул биротоло үйдің сыртын жылуулайт экен да. Жылуулайт, жылууду жакшы Ичинде ұстайды. мына алюминий фольгасы бар экен, көрдүңүзбү? Бул фольга биринчиден шумоизоляция, экинчиден ичкеридеги жылуулукту отражать этет. Артка кайтарат. Мындайча айтканда, туурабы? Туура, өтө дурус. Ушундай сонун нерсе экен да. Мунанан орнотуу дагы өтө оңой экен. Мына бири-бирине кийгизбей эле кетет экен. Мына караганда бири-бирине кийгизип койгондо бул жерде мына стыктагы туурасынан анча билинбей атат. Болбосо мына жерде бөлүнгөн жери бар. Ушундай бири-бирине каптап кийгизип эле кете берет экен да. Ушул кийгизилген, орнотулган жерин дагы өзүңүз бир көрсөтүп берсеңиз, кандай болуп кийгизилет? Бири-бирине. Бири-бирине кийилген кезде казыр міне. Мына мен шуруп урасыздар мына жерге. Міне, каждый 1 сантиден урам десең урасыздар. 50-60 сантиден дура бересиз, 1 метрден дура бересиз. Міне, качествосы мыкты. Ал енді артына пеноклейді дополнительно косуп, одан кейін ашықпай чуруппен урам десеңиздер. Ал міне, чуруп урулуп болгон соң бири-бирине кийилет, замок битти. Мынадан уруп бастай бересиздер жумуштарыңызды. Уже үчүнчүсүнү буга кийгизип кете бересиз. Үчүнчүсүн буган кийгизип кете бересиздер. Замогу бар экен да? Замогу бар. Міне, кандай? Әдемі. Вообще сонун нерсе экен. Бири-бирине кийгизип болсо канча бийиктик болсо эле жасап кете бересиз. Жасап кете бересиздер. Орнотуу өтө оңой экен, а? Орнотуу өтө оңой, жеңил. Енді қазіргі таңда өзіміздің Қазақстанда күніне 2 жігіт 150 квадрат жасап кетеді күніне. Ұсталар, үйренді. Былтырдан бері үйренді. Жақсы аракет кылса, 2 адам 150 квадратты бір күндө бітіріп қой кетеді. Ұсталарға дағы заказчик үйдің ээсине дағы оңой екен, тез болады. Өте оңой, жұмысы өте жеңіл бірден. Болгарка, чүйпабер, дрель болса ғана болды, одан басқа зат қажет етпейді. Дополнительный пеноклей болса болды. Ал бұның енді қосалқы бөлшектері болады. Onu da түсіндіріп өтейік, қосалқа. Ана мұны қандай ғана дуалға болса қаптай берсе бола бере? Мысалы, әр қандай дуалға. Әйтеу стена, қандай стенадан, карказдан үй тұрғызасың ба, пеноблоктан тұрғызасың ба? Бола береді. Любой стенаға отыра береді бұл. Шүріппен, міне. Өздеріңіз көрді. Бұл панелдің турасы қанша? Рабочий. Рабочийсі 38-де 3 болады. Жалпы 41 сантий, мына жерге дейін. Замок чүріп. Біз есептейтініміз 38-де 3 қана. 1,6 метрлігі 2-де 3 квадрат шығады. 5 метрлігі 1-де 9 квадрат шығады. Бұл турасы, әлем ұзындығы панелдікі қанша болады? 6 метр болады. 5 метр болады. 5-6 метр болады. Заказға қарай. Заказға жараша. Заказға қарай жараша. Вообще сонын нәрсе екен. Емі, ұшы нәрсені Болот мырза, Қырғызстанға алып келуіні көздеп, атайын 2-3 айдан бері сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, завод менен, Адем мырза менен келишим кылып, эми Кыргызстанга атайын склад ачып, муну сатып баштайт экен да. Бул эми заказ болсо, сразу заказды алып туруп, Кыргызстанга алып келип, уже сатып ишти баштай бересиз. Туура? Өзүңүздө бир саламдашып коюңуз. Ассаламу алейкум, Кыргызстан кандайсыздар? Мына буюрса жаңы технология кирип атат биздин рынокко. Бунун өзгөчөлүгү бул өтө талшынасы 2 сантим болуп атпайбы? Бул тетиги 5 сантиметр туруп го. 25-чи плотносттагы пенопласт. Бул 2 сантиметр ошонун жылуулугуну берет экен да. Анан установкасы дагы өтө жеңил болот экен. Анан өзгөчөлүгү поверхностьтан деп айткан бул. Каркас, металлоконструкция менен бүткөн помещениялар, глухой стеналар. Негизи поверхность тандабайт экен да бул. Хоть каркас, хоть кирпич, газоблок бар экен. Ошол. Bunu көп кабаттуу үйлөрдүн сыртына дагы колдонсо болот экен да, туура фасадка. Керамограниттин ордуна муну кылса болот экен. Азыр премиум класста үйлөрдү туруп атпайбы? Бирок үйлөрдүн сырты мынандай бир кирпич имитациясы менен мынандай светтерде өзгөчө бир башка түстөрдө дизайнда чыгартып жасатса, үйдүн сырты да өтө сонун кооз болчудай да. Түрлөрү көп. Наличие азыр бизде 16 түрү бар. 16 түрү бар. 16 түрү. Азыр эми муну Кыргызстанга алып барсак, материалды квадратын канчадан алабыз? Квадратыны 1350 сомдон алып. Ошол калтырылган номерлерге байланышсаңыздар 1350 сомдон. Квадратын заказ алабыз. Чүй бою телей беребиз. Ана муну любой эле уста жасай береби? Бунун установка үчүн особый навыктын кереги жок да, жана көрсөтүп кеткендей өтө жеңил да. Кааласа пеноклей менен отургуза берет, кааласа дополнительный чопик дагы койсо болот. Специальный замоктору бар, бири-бириге кийилип туруп, чопиктери көрүнбөй калат.
Бул боюнча азыр сиздин негизги складыңыз Токмокто экен, а? Бишкекке да склад ачасызбы? Буюрса ачабыз, Бишкекке да жакын күндөр ачабыз буюрса. Сиздер экрандагы номерларга чалып айланышыңыздар. Кыскасы бул жаңы каптоо боюнча Кыргызстандагы расмий өкүл бул Болот Мырза. Болот Мырза эми сиздердин кызматыңызда да болмокчу да. Түшүндүңүздөр, бул жерде мына түрү да көп экен. Негизи Болот Мырза буга чейин азырдагы мына ушул пенопласт менен каптала турган термопанель а бул. Ушул термопанельди чыгарып келгенсиз. Мунун сапаты кандай өзүңүз бир аз айтып берсеңиз? Бунун сапаты өтө жакшы. Мынау бул негизи сапат баа сапатка байланышкан да. Бизде 3 түрдүү сапат бар. 1000 сомдук, 1150 сомдук, анан 1350 сомдук. 1350 сомдук деген бул мына покрытиясы да калың болот. 3 мм-ден 2 слой 6 мм плюс 5 см. И пенопласттын плотносту дагы 20-25 плотность. Буну тонна машинага тебелетсе дагы бул иштек бола берет. Муну азыр сиз жасап чыгарып атасыз, өндүрүп атасыз. Азыр учурда, бүгүнкү учурда да азыр иштеп, балдар цехте чыгарып атышат. Булардын баасы канчадан болот квадраты? 1000 сомдон 1350 сомго чейин талшынага, сапатка, дизайнга жараша болот. Эми Болот Мырза кааласаңыздар мындан бул материалдан дагы сиздерге чыгарып берет. Жаңы чыккан технология, жаңы каптоону дагы Кыргызстанга любой точкага сатып бере алат да. Биздин Болот Мырза энди осы Кыргызстан болотун ишек келип отур. Энди биздин дистрибьютор эң үлкөн Кыргызстан боюнча биздин жаңы каптоо брендибиз менен ар кандай жумуш жасай берет жана отандык өнүмүбүз менен. Кыргызстандан осы Болот Мырзадан кабарлашып алуударыңызга болот. Эң соңу. Анан бул жерде мына караңыздар. Мынандай түсү бар, мынандай дизайн, бул дизайн бар экен. Бул жакта эми түрлөрү көп. Түрлөрү көп. Анан однотонный жасата, мынандай узор болсун дегенде, ушундай кылдырса да болот экен. Негизи түрү көп экен. Мына жакта дагы мына 1 полосалуу, 3 полосалуу, анан мындай караңыздар. Мындай түрлөрү бар экен. Карап эми буйртма бере бересиздер да. Канча болсо. Анан Аден Мырза, бул жерде мынандай стыктарын эмне менен жабабыз? Булар эмне? Бул стик болгондо мынау алюминийден болот. Качествосы эң мыктысы мына алюминийден. Буну стенага катырып алабыз, дуалга. Содан кийин экинчи панелдин баарын катырып болгон соң эң соңунда барып, мынаны сыртынан уруп жиберемиз. Мына. Осундай бул. Мынандай да, мынандай. Мына, ана стенада сүйтүп турады. Стенада сүйтүп турады. Агы болот, сери болот. Караңыздар. Так, дагы эмнеси бар? Тагы бунун үйдүн бурушуна келетін заттары болады. Откостор. Откостторга. Міне, бұл кассетамен жүреді. Мына жерге чүрүп урасыз, мына кассета жабылады. Көрдүңүз бе? Чыгарып тастап артынан уруп жибересиз. Бул уголок экен, а? Уголок. Терезеге үйдүн бурушуна келе береді барлыгына. Бул алюминби? Алюминий. Бул тунук стек баары алюминий болады. Міне. Осындай косалкы бөлчөктөр болот. Одан кийин бунун үйдүн төбесине келгенде тагы істетилетини болот. Не істейтін? Үстіңгі ұрышына келгенде, міне, планка дейміз ба? Вот, міне, тоқтау. Міне, кіргізем. Міне, бітті. Осындай қосалқы заттар. Бұрышны. Есіктің қырына. Ал енді мынаның металы нержавейкадан болады, мықты качествосы. Бастайтын кезде бастаушы. Үйдің нөлін тауып барып шұрыпта, бұдан кейін панелді осыған саламыз. Міне, мысал келтіріп қойып. Мысал келтірейік. Ең үстіне, міне, үйдің несіне келтірген соң, мына затты мынаған саламыз. Міне, болды, кетті. Одан кейін барып шүріптаймыз. Дополнительный пеноклей жаға саламыз. Осы, міне, өте жөңіл. Мынау, направляющий деген заты, бастаушы ғой енді бастайтын. Стенаның нөлін тауамыз. Міне, стенаның нөлін тауып алдық. Содан кейін. Бұны отырғызамыз. Бұны отырғызамыз. Болды. Одан кейін шүріптаймыз. Кіргізіп кете береміз. Бұның өзінде ол жерде шүріптап? Шүріптап ұстайсыз, міне. Бұл нержавейка, дот баспайтын, чірмейтін ең мықты темір, металл. Машалла. Соны, демек, ұшындай уголоктору, бәрі болады. Полосалары, направляющийлері бар екен да? Бұлар енді өзінше сатылау? Мынау, өзінше. Бұл отдельный 3 метрден, стандарт 3 метрден жүреді, барлығы. Металы болады, ең качествосы төмені, металл. Осындай болады. Ал енді, осы қосымша біз мына Тавайын деген маркадағы 100 квадрат алған адамға 5 үштік береміз, 900 грамм жетеді.
Қазақстанда сіз Бұл Қазақстанда біз подаркаға береміз. Клиентімізге подарка, ақшаға сатпаймыз. Тек қана квадрат санына қарай тегін береміз бұл нәрсені. бұл эми қазақстандықтарға ошондой. Иә, Қазақстан. Қырғызстанға да болады. Қырғыз ағайындарға да болады. Мына ең соны болды. Бияк менен келишим кылып алат экен. Эми только ошо Болот мырза менен байланышасыздар, сүйлөшөсүздөр. Өзү Токмокто турат экен, складда Токмокто, Бишкекке дагы склад ачууну пландап атат. Канча квадрат болсо бере бересиз. Бере берем. Қанша квадрат болса да бере берем. Заказ кылсак, сиз шоурум ачасыз да, буюрсачы. Иә. Ушундай кылып. Анан барып мага мунул дизайндан десе, Кыргызстанга канча күндө жеткирип бересиз? 2 күндөн 4 күнгө чейин. Жетет. 2 күндөн 4 күнгө чейин жеткирип беребиз. Фурада барат. Биякта наличие турат, эми жол жакын го Алматыга Бишкек. Эми таможенный пробканы эске алганда сол 2 күндөн 4 күнгө чейин жеткирип беребиз. Соны. Анан арт жакта эме бар экен. Көрсөтүп коелу эле. Жана узун тургандарын, Иә, узун тұрған түрлерін көріңіздер. Міне. Болгарка иштеп атыптыр. Серік, тұрып тұршы 1 минут. Так. Міне. Бул күйгүздү текшерип көрүп турбайсыз ба? Мынау енді көріп алыңыздар. Мынау арзан материал. Мынау өте арзан. Арзан дегенде кандай? Подделка бул. Міне, көрдіңіздер ма? Бул подделкасы. Мынаны таста. Ал енді бұны көрсетіп кетейін. Мына плотностьті көрдіңіздер ма? Жұп, міне, сынып жатыр. Подделка осылай болады. Міне, дұрыс, кішкене заводтан шыққан. Ал енді біз мынаны көріңіздер. Мынау оригинал түрі. Бул сиздики? Біздікі. Оригинал түрі. Бұлай иіп. Іштеме болмайды. Бул 6 метр ми, 5 метр ми? 5 метр, 6 метр болып жүреді. Мынаны көріңіздер, ал енді. Осыны ел байқасын дейміз. Көбі байқасын дейміз. Міне. Краскisi кетті ма, кетпеді ма? Кетіп тұрбайбы, ә? Краскisi кетті ма, кетпеді ма? Көрдіңіз ба? Міне, кішкене заводтарын шыққандар. Ал енді мынаны көріңіз. Өзіміздікін. Міне, енді біздікін көріңіздер. Қазір. Бұл алюминий екендігі күйгеннен кейін краскісіне байланысты. Краскісіне байланысты. Мына краска үшіп жатқан жоқ қазір. Міне. Нарқы башқаша күйді, бұл башқаша күйді. Міне. Ал енді мынаны көріңіздер. Подделка менен оригиналды салыштырып атат. Міне. Подделканың краскасы қандай күйіп шашырап атат, өзінікі қандай күйді. Көрдіңіздер ма? Болды. Аден Мырза. Мынаны қараңыздар. Краска кетпеді. Жалтырап, алюминий көрінеді екен қадимкідей. Қанша пайыз алюминий дедіңіз бе? 55% алюминий, 43% сенік болады бұның. Осындай болады. Жақшы. Бұл плотностьқа байланысты нәрсе. Міне, мына жерден көріңіздер. Жалтырап алюминий көрініп тұрады. Қадимкі алюминий да. Ушундай туғандар, біз азыр Аден Мырзаның складына барарыз. Складымыз жақын эле? Жақын жерде, осыдан 3 километр жерде. Складқа барабыз, андан кейін заводуну көрсөтөбүз. Эгер ушул жаңы каптоо сэндвич панел материалы керек болсо, ошо Болот Мырзага кайрылыңыздар. Биз Болот Мырзанын дагы, анан Аден Мырзанын дагы телефон номерларын ылдыйга, экранга жазып койдук тугандар. Чалып байланышып, любой вопроско жооп алсаңыздар болот. Түшүндүңүздөр, а? Азыр эми складка барабыз. Кеттик. Мен телефонум айда. Охо, складта бар жыйылып турат го. Тугандар, мына караңыздар. Адем Мырза алып келди. Упаковкада экен да? Ой, мощный упаковка болуп келет турбайбы? Иә, упаковкада. Бир упаковкада канча? 8 үштүк болады, 6 үштүк болады. 8, 6, а? Мына ичинде турат, караңыздар. Мына. Бул канча калыңдыкта? 2 толщина. 2 толщина. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 даана бар экен панелден. Бул мынандай жаңга көңдүү түс экен, а? Ореховый. Орехный. Свет ореховый экен. Мынанда болсо мына караңыздар. Мына узору бар экен, а мунун бетинде. Узору бар, аха. Узору бар экен. Серый цветте кирпич экен туганда. Чоң кичине кирпич мындай аралаш. Бул жакта болсо, мынаны көрсөтөлү эле. Бул дагы кирпич, бирок гранит тас секилди. Бул жанагы кызыл гранитке сонун болчу да экен, мына. Аха. Мына. Бул кызыл гранит экен, мына. Мынадан жасатсаңыздар да болот. Алыстан караганда натуралдык гранит таштан жасаган сыяктуу көрүнүп калат да булчу. Бул деле сонун вариант. Узуну канча бул? 5 метр экен, а? 5 метр, аха. 5 метр. Упаковкада мощный келет экен.
Осындай. Мына туғандар, Кыргызстанга канча болсо, мына Болот мырза эми муну алып бармакчы да. Мынанда да турат. Бул бардыгын ушу коду менен жазылыптыр да. Мыналарчы. Бул деле ошондой экен, бул кирпич турбайбы? Кирпич түрү, Кирпич экен бул, Міне, бежевый түрі. Полосалык. Бул полосалуу однотонный экен. Однотонный. 1, 2, 3, 4 полосалуу экен, бирөөдө. Катар бири-бирине кийгизип кеткенде вообще билинбей калат да. Мынандай түрі болады. Бул жанагынын эле бираз ачыгыраак цвети, молочный цвет экен. Молочный. Булары жанагы бүт уголок эмелери да, облицовкалар, бүткүл. Ал енді көріңіздер. Так, дальше. Көп екен, жийипсиз. Вообще. Булчу? Мынау. Бул ак түс экен, Ак түс әдемі чыгады. Нак травертин түсү го бул, Травертин түсү. Травертин түсү экен. Бул жакта жана кызыл кирпичтен. Кирпичтен, серий. Баягы тип-тип кылып бул жака бөлүп коюпту да, мынаучу. Міне. Бул мокрый асфальт. Эң бизге модный цвет ушул. Әдемі. Мына караңыздар, Бул 6 метр узундукта панель экен. Жүрүң эле ушуну көтөрүп. Келели. Мына 6 метрлик панель. Жеңилдигин караңыздар. Осы 6 метрлік 6 келі 700 грамм чыгады. 6 метр. Эми 6 метрди бир койгондо, эми элестетиңиздер. Бир койгондо дуал тез эле көтөрүлөт да, мындай койгондо. Міне. Үстүнө экинчисин кийгизет, үчүнчүсүн кийгизет. Мындайча айтканда, бир 3 бала, 4 бала болсо, бир күндө жөн эле бир үйдү бүтүрүп чыгып кетчү дейт. Туура? 2 киши 150 квадрат бир күндө бүтүрүп атса. Бул жакта эми башка түрлөрү да бар экен да, негизи. Көп түрлөрү көп. Адембей, мына жерде башкача түрү турат го. Бунда бул гранит тас секилди, бети мраморный крышка деймиз. Окшаш утепелине, бирок энди бул мощный түрү. Бул баягы мраморный крышка экен, бети. Буну чакмат тәризде истетүүгө болот, ар түрлүү истетүүгө болот. Истиги жок ортасында жалганып кете берет. Будан энди заводский алтаксы бети болот. Одан артык чыкпайт. Муну Казакстанда чыгарып атасызбы? Жок, Казакстанда чыгара албайбыз. Чет элден алып келебиз буну. Кытайдан алып келип атасыз? Кытайдан алып келебиз. Өзүңүздөрдүн заводуңуздар? Сол өзүмүздүн ан жакта контрактте отурган. Сол заводдордон акелебиз бул түрүн. Бул ошол эле сэндвич панель. Сэндвич панель. Бирок бети гана мына мраморный крышка экен. Мраморный крышка адем болот. Мунун канча түсү болот? 6 түсү болот. 6 түсү болот. Серий болот, агы болот, мына розовый болот, шоколадный болот. Тагы бир түрлүсү болот. Сону менен 6 түрлүү түсү болот буда. Бирок Болот мырза, мына сону чыгат экен, Мына жынды чыгады. Азыр муну Болот мырзага Кыргызстанга бере бересизби? Мындан бере берем. Буну да бере берем. Складта бар, Складта бар. Буга караганда мунун баасы кымбат болобу, арзан болобу? Жок, мунун баасы кымбат болот. Мраморный крышка болсо кымбатыраак болот. Бунун салмагы да оор болот. Салмагы оор болот. Таш жабыштырылат. Таш жабыштырылат. Буну да со градуспен, пален градуспен апарып жабыштырады. Жакшы. Өтө сонун, Буларды эми заводдон чыгарып атасыз? Буларды энди осы Казакстандын заводунан чыга берет. Жакшы экен. Туугандар, телефон номуруна чаласыздар, байланышасыздар. Мына складты көрсөттүк. Бардыгы бар. Сиздерге ушу жүктөп, жөнөтөт. Заказды Болот мырза ала берет. Бишкек болсо Бишкек, Талас, Чүй, Нарын, Ысык көл, Ош, Жалал Абад, Баткен, бүт бардык аймакка ушу Болот мырза аркылуу Казакстандан чыгып анан таркатылат туугандар. Биз маалыматтарын сиздерге мына улам серия кылып көрсөтүп турабыз. Азыр эми заводунда бир катар барып көрүп коелу. Ошол менен жыйынтыктайбыз туугандар. Бир аз чыдап туруңуздар, заводду дагы бир өз көзүңүздөр менен көрүп койгонуңуздар бул эң жакшы болот. Бул завод деле өзү шаардын бир жак чекесинде жайгашыптыр, өндүрүштүк аймак экен. Азыр заводдун короосуна кирип келдик да. Бул жерде да мына үлгүлөрү турат. Бул жака да шоурум жасап атасыңарбы? Шоурум жасалып жатыр бул жерге. Каждый шоурум. Осындай нерсе. 1 метрден баягы келген конокторго, баягы оптум ала турган адамдарга ушул жерден шоурумда, заводдо көрсөтөт экен да негизи. Адем мырза? Эми заводко кирели. Бул жакта аябай түрлөрү көп экен. Мына сыртта дагы кадимки алюминий покрытиясы, лист катары, рулон катары келет экен да. Бул неме азыр Адем мырза, жалпы канча түсү бар сиздерде? Жалпы казыркы борго түсү 12-13 түсү бар мында. 12-13 түсү бар Казакстанда. Казакстанда өндүрүлүп жаткан. Дагы көбүрөөк, чоңураак объем болсо, түстөрүн дагы көбөйтө беребиз, Көбөйтсө болот. Көбөйтө беребиз. Бул баягы профнастилдин тыныке листиндей рулондо келет экен да, көрдүңүзбү? Мына бул болсо ак точкалуу түстүү, бул болсо күрөң түсү, мына мрамор цвет.
Бул болсо мына кызыл түс экен. Бул жакта болсо мына карага ак кирпич түсү бар экен. Негизи түсү көп экен да, туура? Мына молочный цвет экен. Мынаны караңыздар. Бул дагы кирпич. Күрөң түстүү, молочный. Мына. Караңыздар. Ушуну азыр аппаратка салып, туугандар, чыгарат экен да. Бул талчынасы канчалык эле? Талчина 0,23 мынаның, тунук 0,23 металл. Мынау светтагы жыгач өңдүү жакшы экен. Яха. Мына жерде жазуусу бар турбайбы, мына. Аха. Таза 0,23 Таза көрдүңүздөр? 0,23. Міне. Калыңдыгы. Қалыңдығы, аха. Металдың қалыңдығы. Металдын калыңдыгы. Аха. Жакшы. Түсү көп экен, түрү көп экен. Анан ушул рулонду бул жакка салып эле мына линия турат. Иә. Линияга салат экен. Бул жагы, Адем мырза, процессти көрсөтүп бериңчи. Мисалы, рулондон чечип, рулонду бияка койду. Мына листи туурабы? Мындан каяка кетет? Содан мына қалыпқа түседі. Міне, узор шығатын қалыпқа түседі. Калыпты узор менен ичиндеги эме жасап берип турбайбы, а? Иә, міне. Будур кылып, кирпич кылып, а? Иә, содан міне. Анан бияка чыгат. Шығады. Одан мынаған түседі. Анан бияка түшөт. Иә. Мындай калыптын канча түрү бар? Қалыптың 4 түрі бар. 4 түрлі. Мыналчы? Бұда бір түрлі қалып анандай. Ұсақ бер ушундан чыгат экен, а? Мына узор, а? Иә, анау кірпіші. Кішкене бул кирпич. Кирпич варианты. Мына кирпич варианты экен, туугандар. Кыскасы азыр 3 калып бар экен, да, 3 туура? қалып, 4 қалып бар. Ана жақта біреуі бар, міне. Мынау ортасында полосо шығатын қалып. Бул полоса эле чыгарып берет. Полоса эле чыгарып берет. Линия өзү, а? Линия, мынада да линия чыгады. Міне. Адем мырза, сиз эме кылбайсызбы? Сизге бир сунушта Аха. ушул нерселерди, мисалы, кирпич, полоса, калыптары бар экен да сиздечи. Иә. Кыргыз менен казакка оймо жакшы кетет. Оймама? Оймо. Оны орнамент. Иә, ол қалыпты жасату керек. Кытайларга айтып, партнерлоруңузга айтып, жасатсаңыз мынандай болот да. Болады. Мынандай болот. Кыргыз, казакты башыңызга кийип аласыз. Буюрса болот экөөңүз. Болады. Болады. Бул линияга салынып, анан бияка кетет экен, а? Иә. Пеналары бул суюктук боюнча келет турбайбы? Иә, мынау суюктук боюнча екі пена болады. Қара және ақ деген екеуі араласады дозасымен. Содан кейін барып ана жерден құйылады. Бүт компьютерный настройка экен, а? Компьютерный настройка, міне. Анан бу жерде куят. Иә, құяды. Мынау шубализация палгасы жүретін жер. Ане көрдіңіз ғой, міне. Мына палгасы бу жерден кетет деген, а? Ане тұр, ане. О, үстүндө турат. Палга. Астынан пена кетеді. Мына палга рулондор бияқта турат. Содан қысыммен мына көрдіңіз ғой, осыдан жүріп отырып, шығып отырады. Бул эми станок экен да, а? Станок. Ушуну мерип барып нар жагынан чыгып калат. Иә, узундугу 90 метр. Линия чоң экен, завод мощный экен да. Болот мырза? Зор экен, жакшы нерсени Кыргызстанга сунуштап атыпсыз. Мына панелдер уже чыгып атты. Міне. Сэндвич панел. Міне, мынау метр саны шығып отырады. Қанша метр келді? Мына жерден кесіледі. Кесилет? Кесіледі. Мына жерде қойылады. Мына жаққа жасалады. Мына жерден упаковка жасап шығарыла береді. Көрдіңіз ғой, белі байланып. Иә, ана сияқты болады, ане. Көрдіңіз ғой. Бияқта жиіліп тұрады ғой? Иә, жиіліп тұрады. Түрлі себеттері болады. Міне, мына шығып жатқан бияқта күсөктөрү турат. Түрлөрү турат. Иә, түрлері тұрады. Міне шығып тұр. Бияқтан уже упаковка қыласыз. Иә, упаковка қылады. Сон болады екен, мына. Міне. Қараңыздар. Упаковка қылмай өстіп тастауға да болады. Клиентке байланысты ол. Клиентке жараша. Қарасаңыздар мынандай қаптап сыртынан байлап береді екен. Алысырақ аралыққа алып кетеміз десеңіздер, мына көп тұрасыздар. Дефектісі жоқ, алып кетесіздер да. Қаласаңыздар мынандай қылып деле үстүнө жүктөп берет, фураға жүктөп берет, алып кете бересиздер да. Бияктан негизи мына складта бул жерде дагы көп экен. Ушул жерден баягы складыңызга алып жей берет экенсиз да? Иә. Жакшы экен. Анан бул жакта стройка кылыпсыз го? Иә, стройка, офис менен жатакана. Иә, каркас жатакана кой. Офис жатакана. Көрүп коелук жүрүңүздөр. Объект экен да, даяр жасалган объект. Ошондо көрүп коелу. Кандай жасаларын сиздер көрүп аласыздар. Иә. Келиңиздер. Мына бочкадагылары булар пенасы экен да? Пенасы, аха. Пена полиуретан. Пена полиуретан. Анда ошо дозасы менен кошот. Иә, дозасы менен кошот. Объект кандай жасалат дегендерге азыр биз сиздерге көрсөтүп беребиз уганда. Мына ушул заводдун бул жакта ушул жумушчулары жашай турган бөлмөлөрү, анан ашканасы экен, офиси ушул жерде экен. Жасалганын мына карап коюңуздар. Бул жакта ар түрдүү түстө жасаптыр, эми үлгү катары заводдо ушундай. Мисалы мына кызыл түсү, узор кирпич. Көрдүңүздөр мына 40 сантиметрлик панелдер коюлган.
Откостор мынандай кылып чыгарат, бирок баягы уголокторуну коет да. Iya. Анан фундаменттин сыртына да мощный болот турбайбы? Эң биринчи мына ылдыйындагы кронштейни ылдыйда турат. Нөлгө коюп туруп эле ушуга тизип кете бересиздер. Анан тээ үстүнө жеткиресиздер. İşin görüңүздөр. Мына потолок да ушундан Patolog da olsa. Patolog da olsa. Ой, машалла. Мына якчы. Mine. Бөлмөнүн ичине чейин жасап коюптур Mine. мындан дагы жасаса да болот экен Муну караңыздар, 6 метр сплошной кеткен. Aha. 5 полоса, тегиз. Тегиз узор менен чыгыптыр, гүлдүү болуп. Adayım. Patologчу? Patolog da sol material. Ой, машалла. Өтө сонун болот турбайбы? Iya, bırak sol olsa. Bir material. Tek gana mına da temirdin karkazı gana kurulup dur. Odan başka ortasında pena urgan. Bırak o özünün neyse. Material. Бири-бирине кийгизип кете берген да. Мына Иә. ал жерден карайлы эле. Мына караңыздар. Бул бир аз калыңыраак экен, канчалык? Mına 2,5 santimetre жасаган. Эң калың 2,5 см. Мына кийгизилген. Могул жерден кийгизилген. Көрдүңүзбү? Муну эми болгарка менен кесип туруп эле, откосун чыгарып туруп берге угологуну коюп коет экен да. Мына ал жагын караңыздар. Мына ал свет дагы өтө мощный чыгат экен а. Яркий, сочный чыгат экен да. Яркий, сочный. Анан эшиктерди койгондо туугандар, эшиктердин обналичкалары мына сыртына мынандай болуп турат экен да, көрдүңүзбү? Кандай сонун чыгат. Ичи сырты деле. Мондай жаап калат экен. Пластикти дагы, эшик терезени дагы бүт бардыгын сонун отургузса болот экен да. Mine. Сөз жок. Казакча айтканда адеми дейт го. Ademi. Адеми. Анан мынандай жерлерин дагы туугандар, эгерде подоконник чоңураак болсо, туура? Iya, o da paneldi kesip bulay koyup odan keyin ugologunu jabıştırıp болады. Mınanı gördüңүздөр ғой. Mine. Mınanı 45 gradus kesip, mınanı. Mine. Kalay çıkarады, bulay da çıkarады, bulay da çıkarады деген сияқты. Ошондой коюп койсо болот. Mine. Bit keltire beredi bitip. Mine. Сонун болот экен. Mine. Гап Osunday жок, narsa. сөз жок. Osunday narsa. Ушундай. Анда жыйынтыктайлы, а? Жакшы. Келиңиздер. Ылайым ушу үч өлкөнүн, үч улуттун элин айтайынчы. Кыргыз, Казак, Кытай. Бул технология Кытайдан келип атат да, бирок о те Япониядан чыккан экен. Япониядан. Ушу үч өлкөнүн элинин баягы достук мамилеси, кошуналык мамилеси, экономикалык мамилеси бекем болсун ылайым. Бар болуңуздар. Мына Казакстанга былтыркы жылы келген нерсе уже трендте. Эми Кыргызстанда дагы трендке чыкмакчы да. Ийгилик каалайм. Ушул нерсени Кыргызстанга сиз ишеним артып, Болот мырзага берип атарсыз. Iya. Кудай буйруса Болот мырза Кыргызстанга таркатып, сатып эми болуп кетет иншалла. Дилдир. Диллер. Diller. Осы Болот мырза Кыргызстанда өзү ар карай жалгай береді. Биз реклама кыла беребиз. Иә. Биз Өз реклама реклама кыла кыла береді. Завод өзү ошол жерден скелаты бар. Кай убакта алам десе даяр. Даяр, иншалла. Бар болуңуз. Анан ушундай эле жетишпей баратсаңыз бизге айтыңыз, биз ham жардам беребиз. Команда бар иншалла. Кааласаңыз Төө ашуунун нар жагы Ош Баткен Жалал Ат ягын карап деле бере беребиз. Бирок жакшы нерсе экен, чынын айтып. Реклама менин моюнда биягын эже беребиз. Бар болуңуз анда. Жакшы. Көрүшөбүз анда. Ийгилик каалайм. Видеого срочно лайк басып, комментарий жазып, максималдуу бөлүшүп коюңуздар туугандар. Трендке чыгалы.